Азамат Кыдыр Токтоев 2 жыл мурда ипотекалык үй алып, андан бери айына 22 000 сомдон төлөп келет. Ал эми ипотекалык насыяны пенсияга топтолгон каражаттан алып кутулса болорун билди. Азамат социалдык фондко барып, чогулган акчасы тууралуу маалымат алып, банкка арыз жазган. Соцфондко барсам эле бүт түшүндүрүп берди. Эмне документтер керек, кандай кылат. Ошо выписканы чыгарып берди. Выписканы чыгарып берип эле банкка таштап койдук. Эсептеп көрсөм, жарым жылдык банкка төлөгөн суммам чыгып калат экен. Общий суммадан минус болот экен. Бул да болсо мамлекет тарабынан жакшы жардам болот бизге. Турак жайы жок жарандар 2019 жылдан бери пенсия курагына кармалган каражатты ипотекага пайдаланып келген. Буга чейин пенсиялык топтоодон алгачкы төгүмдөрүнө гана акча бөлүнчү. Эми үйгө муктаж адамдар баштапкы төлөм алууга же буга чейин алган ипотекалык үйүнүн карызын төлөөгө алса болот. Күнүнө көптөгөн кишилер келип атат. Эң кеминде 15тен келип атат. Бүгүнкү күнгө 50-нү жөнөттүк. Социалдык фондко калгандарын карап атабыз. Ошондой эле жакын кечеги күндөн баштап эле жаңы эреже боюнча аймактардан да элдер социалдык фонд топтоолорун колдонуу боюнча арыздар жазып баштады. Алардын арыздары социалдык фонд аркылуу келет бизге. Ошондо карап баштайбыз. Пенсиялык топтоо аркылуу төлөө механизми татаал эмес. Ипотекага каражат алгысы келген жаран социалдык фонддон маалымат алып, көчүрмөсүн банкка тапшырат. Бардык документтер туура чыкса, кайрылган адамдын пайдасына чечилет. Мисалы, биринчи жолу турак жайы жок болуп алып атса, же ипотекалык насыясы болсо деле бүгүнкү күндө алар деген социалдык фондко келет, бизден ошо жеке камсыздандыруу эсебинен бизди чыгарып алат маалыматты. Эгерде ошол жакта 50 000ден ашык сом болсо, банкка барып ошолорду тапшырып, же баштапкы төлөм кылып, же болгон ипотекалык насыясын жабууга ошону колдоно алат. Жубайлары дагы 50 000ден сом ашык болсо, ошону төлөсө болот. Кепилдик фонду дагы мамлекеттик ипотекалык компаниянын катышуучулары үчүн алгачкы төлөм маселесин чечүүгө жардам көрсөтөт. Кыргызстандын кепилдик фонду жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Анда мамлекеттик турак жай программасынын катышуучуларына кепилдик берүү мүмкүнчүлүктөрү каралууда. Азыркы убакта кепилдик фонд бар. Биз ишкерлерге кепилдик беребиз. Азыркы убакта мамлекеттик турак жай программанын катышуучуларына баягы первоначальный взнос деген бар, 10%-тан 30%-га чейин. Ошолор жетпесе, кепилдик фонд өзүн кепилдигин берет финанс кредит уюмдарына. Мамлекеттик ипотека компаниясына 2022 жылы бөлүнгөн 1 миллиард 800 миллион сомдун 1 миллиард 594 миллион сомуна 640 адамга ипотекалык насыя берилди. Өнөктүктүн жүрүшүндө 2016 жылдан 2021 жылдын аягына чейин 6800 үй бүлө үйлүү болгон. Учурда 39 000 адам ипотекалык насыя алуу үчүн катталып, анын 12 000ден ашууну жактырылып, 3700 адам банкта кезегин күтүп, 640 адам насыя алган. Ушул жылдын февралынан тартып менин үйүм 2021-2026 турак жай программасынын алкагында өнөктөш банктар аркылуу бюджеттик тармактарда иштегендерге 4% жана бардык категориядагы жарандарга 8% багыттары боюнча насыяларды каржылоо жанданган. Уланбек Тиханбаев, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.